Toyota Corolla starterini Windows boyunca alıp düşüyor. Starter çıkarıyoruz. 3 metre çekip. Негізі starter ол жерде. Bunga biz dostuk kılış үшін негізі вентиляторлар çıkarıp шығылса да болады, бирок артында датчиктерди, чтобы повреждение кылбаш үшін biz bunu воздушный коллекторду алабыз. Оңойла чыгат. Gakala solgan idiş takıyorsun tamam. Alıyoruz. Kaç metre bulduğum kadar 1, 2, 3, 4, 5 volt var. 12 şular çeşilet. Aramızda da sonun 1-2 şalangası var. Şular çeşilet. Negizde oğoy. Çeşimiz. Yerde şimdi karmağa 1-2 milimlik temiri var. Çocuğa var. Maydı. Şu soruyu sana. Şu bunlar canında daha böyle kadar. Tamam mı? Açmadık. Ya. Bunu çözeceğiz. Burada bir. Cokta 2. Olduydu. Bu önce çözeceğiz. Zında держать. Ne kadar kulübe daha güzel de 12 var. Şöyle geçeceğiz. Düşüyor. Şunu ben çıkarttım. Toğullu kalıyorum zaten çeşit olsun gerekli. Bu Toyota Corolla emas, bardığıyla Toyota'larda көбүнчөсү ушул воздушный коллектор чечилиш керек. Муну көбү зеригет чечкенден анан жакта артында датчик бар. Ушул датчиктер сындырат, же болбосо баягы штекерлерди повреждение кылат. Плюсовойлор ачык калып кетет. Көз менен көрбөй иш кылат да. Кол салып алып анан ошого наоборотку чыгарыш керек да bunча. Анан чыгарганда bu немеси бар жакта. Герметичный нерселер, ошолорда бир сире каралып калат. Герметиктери. Ошон үчүн зерикпеш керек. Анда nerede 12, nerede 12, 12. Zerikseler iş görüp gider. Gaz oydu koy. Oy деген кайрымында койлат. Gaz oyunu. Çok oydu koydu koydu. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
Мынакта водяной бар. Şu водяной чечпейди. Чечип жага чүйүп коет. Анан кийин мында эки воздушный шланга бар. Воздушный шлангалар чечебиз. Воздушный шлангалар эме жок. İçinde жыт эчтеке жок. Эч нерсе болбойт. Бири жон, бири тонкий болот. Аны алмашып деле калды. Бул эмеси. Сальник. Шуну чыгарганда моя бүт бар май болуп кеткен болот. Шуларды да сыра таанып алып, кадылып алып. Наоборот, у жактарда абрых болуп калат. Мыналардан аба соруп, машина бери распад болуп, ушундай нерселерден тышка болот. Стартер, мынакей стартер. Стартердин аркасында моу жерде эмне катырсаң? Мында эмнелерде мындай датчиктер болот, датчиктер. Мына стартерде кыймылдатып атканда, артка жулкаганда, мынау чирип калган мыначы. Ушуларга тиет, оңой эле жыртылып калат мыналарчы. Бул жактарда датчиктер бар, датчикти таанып атса, ушул нерселер повреждение болот. Анан кийин бул жерди көрбөйт да, могу штекерди эгердечи ачпаса, муну точно сындырат. Мына капкак барбы? Мына капкак мында ачылат да. Мына капкак сындырып, жулуп алып салат. Көз менен көрбөйт. Могу штекердин басмайын таппайт. Бир нерсе менен ойгулап, эптеп чыгарат да. Мен бунун башым устанын кемчилигин айткан жокмун. Негизи көз менен көрбөгөндөн кыйын да. Ana bundan görüp atarsanız bu жерде эмнеке вибрациядан бир удар бир нерсе болгон экен. Ушул нерселерди баарын буну баягы биз техас мотор деген нерсени жок кылып койгон да. Ушундай нерселер каралат да баардык. Ой деле эметкен дурус эмес. Азыр мисалы бир болту биякта, экинчиси астында экен да. Доступный болуп стартерди мындай алып, кайрадан оңой салып, баардыгын ордоруна коюп 12 Nakitme 14 Şöyle benim şundan hafta olғаннан радиатордан жақтан қоқыстан радиаторға тиіп кеткен. Радиатордағы орташа есепменен дағы 5000-ден нары тұрса керек. 5000 турбаған шақта дағы алды керек емес. Ашықша жұмышта запчасть табыш керек, салыш керек. Ошон үчүн бул водяной системаны мүмкүн болушунча чечпеген жакшы. Барынча чирип калган. Мынакей могу крышкалар сынат да, туугандар. Өтө маанилүү да бул. Себеби ояктан жумуш кылганда плюс сокий да. Тип кетпеш үчүн атайын крышка болот. 14 жок бу? Я. Шекте жаңы. Плюс танып. 4 деп айтты. Üstündeki bolt oңой, ошон үчүн коюп турат да. Түгүндөгү астындагы. Бул недоступный да. Видите, чечебиз. Пошел. Özbürende bol pot. Şöyle salıyoruz. Ne katarsan? Starter'ın arttı. Yok, starter'ın arttı. Buraya göstersen alfıraktan. Starter'ın arkasından bunda olup salıp duruyor. Şöyle tuğra girgende var da.
bu yoqdan решетканы salamiz. Egerdechi bu жерди açpasaňar o tügünen işleşik bolot da. Al jagынан birinçiden betiňerge musor çöp aldaydı. Kiresiz. Anan çeçkenden keyin ılдыйга çürüş kerek bolot. Şurada minuslar көп ошон үчүн. Üstüne çıkarsanız. Men oyun boyunca taşıyorum. Çocuklar yaşı bir. Hazır жаңы японский gibi, немецкий gibi бардыгы машина эме болуп калды, азыр эскирип калды. Анан бул мындай анан жакшы иштеп аткан неме мындай болуп калат, мындай болуп калат деген ой болбош керек. Буну наоборот караш керек. Уже убак сааты келди, гарантия бүттү. Машина 10 жыл максимум берилет. Завод гарантия. Машиналар андан дагы уже ашып кетти. 20 жыл болуп кетти. Эч жери алмашкан эмес. Патрубкалар баары нерселер чирип бүттүн. Азыр кичине эле поврежденияга бул наоборот сынып тешиле берет. Ошон үчүн istегенде бардыгын чечип, биротоло алмаштырып, ушундай иш кылган болуш. Бул стартердин айыбы не болгон? Индекс. Чарпырабын, эмеси табылабы? Табылбайбы? Болбосо индексин өзүм жасайбыз. Чечебиз. Nakitmaymen nol çeçebiz. Sebebi доступный да ой. Nakitmaymen boşotуп алабыз. Boşotуп алгандан кийин өзү японский машиналардын жакшы жери ушу бошойт да. Колго эле бошой берет. Жумшак болот. Starterda көптөн бери чыкпай карасаңар беш болуп деле. Плотный турат да. Өтө катуу кирип калган болот. Мындай кылабыз. Кырын. Эгерде ушул жер закрытый болгондочу, стартерди урмак да. Уруп жүрүп чыгарышат да мен. Көргөн. Монтировка менен эгер ачык болсочу, монтировка менен акыры кыймылдатасың да. Өткөндө кече күнү бери фит жасадык да. Сваркалап койгондой да жөнүндөгү. 20 жылдык. Ал эми бири-бирине жабышып калайын деген да. Ошон үчүн болуп чечиш керек. Пауза. Мындан азыр чыгарып туруп бендексин кандай алмашат? Ошо негизи азыр бул генератор эме стартер полный сухой болуп калган да. Анан бир стартер тууралуу да эме информация. Бул стартер бул айлана турган бөлүгү, движок бөлүгү. Бул реле жагы, вытягивающий. Ушул движокту моторго кошуп, анан кайрада мотор жүргөндөн кийин үз бери турган часть бул БК деп коет. Негизи азыр ичин ачканда дагы түшүнүп турат болот азыр. Мындай айтып берсем, кыска. Бул жака аккумуляторга прямой плюс келет. Бул жака экинчи жагынан шоткага кирип кеткен плюсовой. Эми бул жакта замоктон келген плюсовой кирет. А бул эмнеге муну реле деп атам? Бул жагында массага берилген болот дагы. Бул жагында контакт турат. Анча байкалбайт. Контакт массага берилген болот. Анан бул жактан через замок плюс келгенде бул вытягивающий реле да. Мунун тебет бендекстин ары. Өзү буга питанияны өткөрүп берет, анан движок айланат. Машина жүргөндөн кийин замокты кой бергенде, бунун ичинде пружиновый система өзү кой берет. Ошондо бендекс кайра моторго кирип келет и өчөт айланат движок. Так, биринчи биз буну азыр полный чачабыз. Эмне үчүн дегенде, айтып кеткенден ичинде полный айлайбыз, карайбыз, көзөмөлдөй эмне болуп атат, кандай болуп атат. Биринчи шотканын плюсовой чечебиз. Көптөн бери чечиле элек, ошонго мындай
Bunu plastikte karmap çekiş gerek. Sebebi bunu karmamay çekişte aylanıp ketedi. Anam içindeki iki admotkadan çıkan zımdar üzülüp ketedi. Öte mani versiyonu köpten beri çıkılık başlamadı şunday bulur. O yapoşkalarda redki, biroq başka başlamalarda андай köpтерdi şey. Şırpa yordu aldı. Так, бұл жерде мына көптен бері шығылек болған жоқ, щеткалы эме саморезер бар. Саморезерді тазалайбыз. Эми азыр жумуш үчүн да прямой видео болуп атат да, бул жерде эми даярдан болгон. Ошоңо кичине түшүнөсүңөр. Мындай эксперимент менен иштебейбиз. Опасный да, мына колду кесип кетиши мүмкүн. Бычак бар эле, таппай калып бычак. Мына тазалайбыз дагы. Анан ни в коем случае урбайбыз. Урбай эле акырын чыгат. Тазаласаңыздар. Негизи көбүнчө мастерлер бул жака уруп коюшат. Мындай уруп коюшат. Урбайды эле чыгат да. Тазалап туруп эле. Оңой эле чыгат. Эми зака жеп калган болсо, анан андай эми ошо чыгарыш керек болот. Биринчи мынакей. Шейк саморезин чечип алдык. Бул жерде капак бар. Анан бюстө. Бошотуп алабыз. Туруп. Анан шурпагер менен иштеген өтө ыңгайлуу. Процесс тез болот. Шурпагер алып алсаңар жакшы. Аны рекламада эмес, бирок Титан фирма иштетет, көп жылдан бери. Жакшы. Титан заряд көп бармайт. Мындай стопор бар. Stopurun астында шайбасы бар. Аз бошу жок. Мына крышка. Так, бул жерден биринчи ажыратып алабыз щетканы. Щетканы плюсовой чыгарабыз. Чыккандан кийин мына движок бул жерде ажырайт. Редукторныйлар ажырайт. Мынакей, мына редукторный да. Редуктор деген муну. Редуктор якорь, вахта щетка, это механический магнит, табигый магнит. Bunu da içine açıp görüyoruz azır. Bakma koyuyorum, şu düşük özü, aylana turgan sistem. Bu olsa küçük güç döndürüp bere turgan reduktor dep var. Ortasına gelip оборот чоң болот, сыртка biraz азыраак оборот менен болот, бирок өтө күчтүү болот да. Күчөсү. Мынакей карасаңыз чирип, трещиналары кеткен мынакей. Трещиналар. Диагноз коебуз, ичине чыгат. Полный чачабыз. Буякта тягушийдин аркасында мунуларга грязь толуп калган. Звездочка чö деген. Анан бuyakta наборду тарсаң. Набордо могул жердечи. Набордо 94 предметтерде ушул эмелер бар да. Головкалар. Ушул головкаларына электриктер үчүн эң жакшы набор багы Force 94 предмет. Оригиналы. Ошондо мына звездочкалары оригинал болот. Чыгарганда мына көптөн бери чыга элек болгон бол солуттарга дагы оңой чечет да. Мынакей көптөн бери чыга элек саморезер болуп, буларды эгерде дешевый фирмалардыкы менен ачсаңар, ачкандар жакшы билет. Могу учу айланып кетет, саморези унутат да, сарбайт этип коет артын. Андан кийин болгарка алыш керек, сыйлыгыш керек. Могу ушундай жерлерде кичине стучать этип коет, артына коюп туруп, мындай коюп туруп, кагып плотно киргизип алса болот. Мына буякта бүт сухой тоннар. Стартерде ишин карагандай бузулганын алмаштырып койбой, полностью караш керек да, ичинчи. Буякта да майлар калбаган, мына жерде подшипник бар да. Подшипник сухой болгон. Бай кеткенден кийин иштеш мөөнөтү кыскарып кетет. Ага ачканга жараша.
Onu уже мына карасаңыз, жөнүнө өзү эле үзүлүп чыгып мондай. Mo plastik уже зага жеп калган да, чирип калган өзүчү. Мака редуктордун ичи муну ортого кирип туруп, мо якыр. Якырда чечип алган көчтү. Якыр чечкендеш, мо артка карабайсыңар. Жерге бир урасаңар. Ушу менен чыгат. Бак менен ошо шөткөсүн көрүш үчүн. Бак менен чыгат. Мынакей, мо якыр. Якырда шоткалар да түгөнүп тур. Мына карасаң, таркырч мойда. Чуть-чуть калган да, өзүнө ичине толук батчудай болот. Шоткалар почти уже түгөнгөн. Шотка ham отурлат. О якыр мо редуктордун ортосуна түшөт. Мына бuyakta втулка бар. Ортосуна түшөт да, мо көрүнөт экен. Мо зуптар, ичинде зуптарды айландырып атат, үчөөнү тең. Аны ошо үчөө айланган учурда мынакей. Мына мен колумда якыр өтө чоң, тез айланып атат, чен бул жака караганда. Бул өтө чоң, высокий оборотто айланат. Бирок мунун күчү азыраак да. После редуктор мына секин айланат, бирок өтө күчтүү, 3 эсе. Ушунда алып муну утилизировать. Азыр буну бизде жалп, мо Bendex'тен болгон. Bendex'те алып келет жаңы. Андан кийин кайрадан полный майлап, кандай кылып майлаш керек, андагы көчтү. Азыр муну издеп көрөбүз. Мо пластик карасаң, жолдо мындай ваттарга кетип кетет. Эгер таппасак, кайрадан аккуратно салыш керек. Азыр буну Bendex чыгарганда колго алабыз. Молоток кайда? Молоток менен мына турган нерсени артка стучать этип урабыз. Артка. Негизи головка менен оңой болот. Головка бардыгында болгон үчүн да вариантын көрсөтөт экен. Мынакей могу стопор, тоголок стопор. Ошо чыгарылат. Чыгарылганда жерге коесуңар оңой эле. Бул жака салып туруп айландырып, мынаны түтөсүңөр, мынакей чыгат. Мына чыгат. Азыр бул алмашат. Бул редуктор, шотка алмашат. Калганын тазалап, майлап чыгарат. Азыр сага жиберейин. Муну алып келсеңиз. Пакет бар, пакетти алып бериңиз. Кайсынан да алып келиш керек? Мына 3 нерсени алып келиш керек. Эмеде эмеспи? Кет. Мына 3 тандаш керек. Темир шотка, ичине вода турган. Темирден шотка болобу. Тазалап. Bunun içine bağ şutkan motor şut da. Almayısız. Yok, paçının almazsa çok. Generator paç. Çok paçı yapılmaz. Ha. İştegen detalda çiçekle koyup, misal işte bunu olsa daha nasıl olur? Kart ödesin. Кар, она наждачная бумага. Наждачная бумага. Ну içindeki заң бар ғой, шо заңды жүрүш керек да. Себебі мо заң мунун кирип чыгышына тоскоол болот. Ошо менен машина килинтет, мотор жакта 5 минут калып кетсе, 1 минут. Тасыр толук күйүп кетет. Өз редуктору сынган негизги маселеси мына ушул иче заң болуп кеткен. Ана редуктор дайым кеч кайткан да. Редуктор канчалык кеч кайткан сайын редукторга удар болот. Внутренний удар. Ошо ударда анан редуктор сынып кетет. Чирип калсам негизи редукторго андай нагрузка түшпөйт да. Ушунун ичи баанда болгон айынан анан мына вытягивающий эмен тебиш керек да. Тейп салыш керек. Баягы
Emen ичкерге бендекс ичкерге алып кирип салыш керек. Анан бул өзү катып калгандан кийин аны акырын тебет да шашпай. Ошондо анан бенде моторго айланганча кирип ошол жерлерин эч кандай болбойт, баарын тазалаш керек. Бирок муну тазалагандан кийин да бир басып бакам. Тоондарымыз запчасттар алып келди. Азыр муну шот запчасти эмнеде улам мындай диагноз коюлганда шоткаларды мына түгөнүп калган. Шотканы түгөнүп калганын кантип билебиз? Мынакей силикон шоткада байкасаңыздар мынакей шоткалары узун болот да. Мына кыскарып жетейин деп калган. Азыр иштегени менен аз убакыттын ичинде бул шоткалар отказ берет. Мынакей булар дагы баардыгы түгөнүп калган. Так эми шотка ошон үчүн келди. Аны редуктор болсо мындай сломанный редуктор. Бул эмнеден улам сынган десеңиз, бул редукторда мындай нерсе бар. Мына вытягивающий релен билебиз да. Редукторду сыртка чыгарып кайра киргизип турат. Мына нерсечи. Ушул нерсе бул жери дат басып кеткен. Дат басып кеткенден кийин кирип чыгышы кыйын болот. Ошо дайым бул кеч кайтканда бендекс жакка жейт. Өз убагына чейт да, өтө момент кайтат да, бул чык деп өтө момент кайтат. Бул кандай кайтат? Бунун ичинде мындай пружина бар. Пружина эмнеде турганда? Мынакей. Данное время азыр вытягивающий мотор эмеде турат да. Кандай түшүнүп берсем экен. О жерде вилка бар. Мындай вилка. И бул жерде бендекс турат. Эми караңыз, бул жерде крепление бар да. Качан муну тартканда, бендекс мотор жакка көздөй чыгат. Мына жерде эми кронштейн бар, кармап турат. Тарткан мындай да. Эми басып караңыз. Бул эми мына караңыз. Машина тартты, мына жүрдү. Жүргөндөн кийин бул жер жакка мындай эметип калган болчу. Заң басып. Ошон үчүн мына кеч кайтат дагы. Мына кеч кайтканда мына бендекс артка айланып калат да. Неге артка айланат? Бирок дайым ушундай артка айлана бергенде мына кургап майы ана жумшак болуп калат. Бул бендексти мындайча аныктаса болот. Менде азыр маркер жок эле, көрсөтүп берейин дегем. Азыр караңыз, бир жакка айланат бендекс. Экинчи жакка айланбаш керек да. Мунуга мына бул жакка дагы айланып, кээде артка айланып кетет. Мунун ичинен майы кургап, ичиндеги баягы эски велосипед оңдогондор жакшы билет. 5 таш оңдойт го тормозу. Советский велосипед деп ошондой да. Бир жакка айланат, сары жер алмаштыргандар жакшы билсе керек. И артка айланбаш керек. Бунун бир жакка айланып, экинчи жакка айланып кетет. Анан мындай моторго урулганда бул өтө удар менен урулат да. Мына пальчик койгон жерим караңыз. Муну капталына койдум. Эми муну акырын элде урсам, анан кол мөйгө көтөрүп жатсар, мына артка буралып кетет. Эми муну жаңысы, мына жаңы келип, бул жакка айланат, оңго айланат, солго айланбайт. Буну канча урсаңыз дагы бул айланбайт. Жаңы. Шундан бери уласыздар. Мына пластик айланып кетти. Өт пластик айланат. Эсте көрдүк, өзү ушундай болот. Так, кайра чогултканда мындай кылабыз да. Мындай жерлер барбы? Мына ушул эки мына бендекстин внутренний зубтары бар, мында зубтары бар. Ушул жерде карт менен жупу мындай карт чачабыз бир аз. Анан зубный щетка менен кетиребиз. Eski katıp kalan mayları getiriyoruz. Bendeks oңой girip çıkış gekte bu jakaç. Щетка менен getiriyoruz. O grazları getiriyoruz da söz. Bunun yerdeki stulka turgan jerdeki grazları da getişedi o yerdeç. Bu stulkaga gelet de. Eski maylar çok bir şekilde şu yerden uçundagı stulka turат da. Bu yerlerden жүрüyor. Şu bağ getişken. Şunu alıp getiriyor.
bitirgenden keyin azmoga çoğaltayız. Tamam geldim. Litol gerek bu. Tamam. Bu yerine bu yergacha. Bu yerga litol sho'g'aysiz. Adını tushunib turing. Birinchi bunda vtulka kiydirgan deydi. Shu yerga vtulka kiydi. No, reduktor to'qna. Bu yoqda vtulka borda jes. Agar may yo'q bo'lsa, al yer tez jeyiladi-da. Na maylandi. Yemi üzerinde bunday shaybasi var. Plastikli jes albash uchun ataydi. Жаңы нәрселер biraz стандарт болот. Диаметрлер. Бunda ошондой экен. Эгерде мындай тийип калсачы, анда biraz тачты этип, бул пластиктин үстүнчө чөчүбайды. Мына кенен айлана турган кылып коесуздар. Так, буну айланышы жакшы, ушундай айланат. Эми бул жака смазка кылат. Буну кандай кылат? Азыр чогултуп айtayын, пока бул жагын чогултабыз. Бендекс салабыз эми. Bendeki salarda bu jaka hem litol kılbayız. Vıdı min. Buldagi şu may. Bayağı nimeler çarp katıp kalgan, rıjavşın olgan bolt kaykalar çıkara turgan. Bizge bendekste bu yerinde. O stopperda karmagan jeri biraz çoğayıp ketedi dagı. Girip çıkışı kıyın olur. Şu yerde hazır. Taşlayıp koyuz. Bunda karmayız abi. Biraz böyle. Çaret. Böyle gayet böyle çeçer. Bu jengil aylanan şekilde bu yerde bakın. Eğer siz bu yerda litol kılıp koysanız, anda litol girip çıkış kıyından bu. Жылышычы. Bu motorga bat qo'shish kerak, qayra qaytishda. O'shuning uchun bunga yo'ljaqa litol emas, biraz yine chaqib qo'ysangiz o'sha jaraydi. Bu jag'ini cho'g'itganda bo'lsa, bak. Stopperdan kirishkasi, bunga mani berish kerak. Bundaydan emas, bundaydan. Chunqur jag'i sirtqa qaray tariladi. Stopper. Stopperdan akırım. Şu yerda ko'p baldarlar qo'ldorim. Yemeği qilib olishadi. Kesib olishadi. Shoshmasdan bir jag'ini tushirib, ikkinchi jag'ini. Negizi buni molotokona urib kesib qo'ysa da bo'ladi. Так, ana bu stopperda Saçmaya kısasın. Biraz gülüm kişine tesmedi. Çok da kişine tesmedi. Ondan ki bunun negizi көп жигиттер эме кылат. Түгүнө кычкача накидной коюп көтөрүшөт. Мен андай кылбайм. Мен бул жерине atış yerinin en ardına mınday jakın kılamın da bu jaka kelseniz onu uçun koyup akırın uç ayteti. Buna karasanız art jağı girdi. Art jağı girdi. Emin bunu aldı jağına akırın vurup. Ne güzel. Bundan kılgandır. Hiç ziyanı yok. Uçtele zakacayız. Bu öte katto metaldan jasalgan bu. Zakacayız. Так, şunu tuştaş gerek. Ama uçun bolsa najdaktagan bolboyt. Bu жерде починник жүрөт да. Bunu najdaktasanız bu эме болуп калат. Чийлип калат, кийин починникте болуп турат. Bunu biz таза карт менен жууп тазалап алгандан кийин litolду баары билет, азыр ушундай иштетебиз да. Litolду колуңуз менен шоа отурбай эле бул жерге мындай салып туруп чарсаңыз, мынакей литол өз шолбойт. Эши менен бул жака салабыз. Эми биздин бул стартердин учунда починник
Kurgap kalganda mынакей. Сухой болупчу. Ушуну болсо, биринчи мына карп менен бир аз чачабыз. Вудиминг менен. Сразу эле вудиминг чачып койсоң, буларды эч нерсе болбойт. Болду, анан чогултабыз. Чогултканда кронштейн калды. Вилка деп коебуз биз. Негизи туура аталышы кандай билбейм. Мынакей мындай көрүнүштө саласаңар, мына өйдөгөзү болуш керек да, бул жерде. Муну алып салабыз. Бул жерге ямкасы бар. Ямочкасы мына түшөт. Ушул жерге ямочкасы түшөт да. Мынакей. Мындай мындай байкап атасыздар, түз кесиги бар. Ушул жерге түшөт. Мындай почти акырын салабыз. Eski kutular çarpamaz. Dedik. Eski starterden kutular var. Tak, mınakey tushkundan keyin dagı bir narsani aytib ketish kerak. Buni biz tozalaylikmiz. Buni bo'lsa, bunday qilasizlar. Najdatni aylantirib tozalaysiz. Najdatni yaxshilab tozalab, metalni chiqarasizlar. Bunu tozalagandan keyin hech qanday buni maylanmay, maylashning keragi yo'q. Buni jo'ng'ida tap-toza qilib qo'yish kerak. Anan buni prujinani birinchi вытягивающийning buyoqda bunday papkasi bor. O'shanga solamiz. Prujinani. Andan keyin buni solamiz. Пока biz buni ilib olamiz. Bu yerga ilinmay qoladi. Bu yerda bunday bayqasangmi? Vilkaga ilinadi. Buni bundaydan yerga ilinadi. Javdi. Shu jav keyin bu yoqda jav qo'ygandan keyin ilashmay qoladi. Shu birinchi shu saloladi. Mark starter orqali shu starterda shunday. Anan bu yerda bunday rezinasi bor. Rezinani solamiz. Tak. Restoranga solib qo'ydim. Bunda jaha bo'ldi shu. Okey. Yemi bu yerga cho'g'itamiz. Qarang, bu yerda yemi bu yoqda bunday qilamiz. Litoldan har bir звездочка qaramay turgan bitlarga masla qilamiz. Mana bu yoqda bunday звездочкалар bor. Bunda top chiqadi. Anan bunun diametri gelgen redüktörün diametri biraz çoğurak ekan. Bayqalib tursa kerak. Жоқ, жүрөт. Hadi özünün çista özünükünde tavalbады. Жоқ, mana жүрөt. Aylandırıp görüp koyuz. Aylanıp atkan. Ondan keyin dağılır. 5 taşın içine bul yerlerge dal may salып koyuyoruz. Ana bunun özünün kırışkası var. Şu mayları çıkarbay karmay turgan. Şunun içinde eski mayların tazalayбыз. Tazalap şu eski mayni жаңы may aralashpay turgan dengelde. Бұл эми мусор болуп калган май да. Bunun içinde may калбай калганбыз. Şunu getirебиз. Karpты колдонгондочу биз көбүнчө волгалда чачып кетиремиз депчи. Муну акырын карпташ керек. Карп эми жидкий мусорларды кетирет да. Ана буну акырын ишкап чыгыш керек. Едипчи килди кетирипчи. Кирин кетириш керек да. Анан кийин чечиш керек да. Катып калган неме карпка кетпейт. Карптан Мында алып туруп мынакей таап-таза болот. Анан кийин бумага менен эң арзан тряпка бул бумага. Бумага колдонобуз биз. Тряпка кымбат. Анан кайдан аласың? Макростон базарга барыш керек. Бумага керек болот. Ургуп салабыз. Таап-таза болгондон кийин буну майлашың кереги жок. Ол жерде эки эме каткан жер бар, болт.
шпилька деп коет. Ошонун каткан жерлерине байкаштырып туруп салабыз. Салгандан кийин баягы муну көрсөткөнлүк мунун ичин тазалап койдук. Щотка менен тазалап, буну салардан мурун могу якырды салып алыш керек болсо, мунгачы. Ошондо мындай кылат. Муну щотка тура турган жерин тазалайбыз. Жакшылап мына наждакты айландырып туруп, якырды кармап туруп, ондогу щотка турган жерин тазалайбыз, таап шашылдайбыз. Муну таза кылабыз да. Мына щотка келгенде ортосуна мындай пластик менен келет. Ушул бойдон салабыз. Караңыз. Щотка ушундай салып алган дурус болот, сырттачы. Щотканы салдыкпы? Эми крышкасын салардан мурда баягы айтып кеткендей эле бул жерде тазалайбыз. Эски майларды тазалайбыз дагы. Муну да мына литолго бир мындай кылып малабыз. Кандай кылгандан кийин мына крышкасын ушул жерде эски май болот. Мына жерде ошону тазалап коебуз. Тазалангандан кийин муну байкасаңыздар, мына бир мындай тили бар, петля. Ошол зым жагына карап түшөт. Мынакей. Мындай. Эми андан кийин бул жерде мындай шайба, стопор салабыз да. Крышка жабарда, эми ушул жерге көп эмес, бир аз литол, көп эмес. Крышка. Главный крышкасы бар, ушул жерде азыр таппай калат ушундай. Так, вот. Крышканын боягында май бар. Май тазалаш керек. Мен азыр баягындай тоңкиштерин айтып койтам да. Негизи көбүнчө байкалбай калат да. Ачкандан кийин биротоло кош экен, барып калсаңчы. Стартер ушу менен дагы канча жылдан кийин ачылат. Айтма, карпа кетпейт деп. Карпа кетпейт. Мына щотканы саласыз. Тазалайсыз. Мондай шоколадча. Анан кийин чачасыңыз. Анан кийин ичи таза болот. Таза болбосо дагы эзесиңиз. Касы зерикпейсиңиз да. Зерикпей. İçin taap-таза кыласыңар. Бумагадан салып, айлантырып койсоңар. Мынакей таңдар. Мындай кылып туруп, стопорлар салып бүткөндөн кийин самырез кателегинде мына стопор жабабыз. Андан кийин болттарын катырабыз. Саморезер. Мынакей саморезер бар. Саморезерин катырабыз. Катырганда оригинал отвертка менен катырган. Себеби бул бир жолу зака жегенден кийин жакшы бошоп катпай калган. Акырын азыр тартпаганы трещотка менен тартабыз. Ошонго да маани бермейт. Так, эми болсо бул резинаны бул жерде арка бар, көрдүңөрбү? Аркага туралайсыңар. Арканы мына бул жерге коюп, мына көрдүңөрбү? Ямчкасы бар. Ямчканы жерге коесоңар. Ошол бойдон зым бир аз ийилет. Эчтеке болбойт. Мына саласыңар. Мынакей. Жерге салып, мынакей. Бул айткандай эле. Бул заводской болбогон үчүн бир аз резинасы чоң болуп калат, кичинекей болуп калат. Ал эчтеке эмес. Onu kıskanda negizindeki oturат. Gördüğünüzler ha? Bunu şitip çoğultup algandan keyin mınakey. Düzjok salıp, bari çoğultup algandan keyin. Lit oldu, bu öde eme var da. Aytmadım da. Reduktoruna ortasına getirtler. Oşol demeyi getirdi. Oşon üçün
Bunu da tazalayız. Birinci eski maylar. Bunu da maylayız. Naki? Bundayla sulpat bol. Lan çoğaltağız naki. Çapqandan da akıra jabdırıp mevzuda bir şestinalarga tushib olish uchun biraz o'zini ig'ina kelish kerak uchun chaqirib bunday buray bersangizlar. Tushib qolyapti. Biraz. Tak. No temirdi gede turamet koyup alganda şuna düşpey kaldı. Tak. Hazır arkalı koyup koyuyoruz. Mundaydı. Bununca mınday ekan. Hem qarаңыздар оңой. Себеби bu yoqda bolt turbayбы? Boltlar местасын adashib qolbash керек да. Жаңы нерсе салынгандан кийин biraz özünдөй болбой калат. Окшоп мындай. O шестерналарга азыр o якыр отуруп атат да. Ошого biraz ушундай болот. Түштү. O riznага мындай минет берди, ямочка бар. Анан кийин o литолдор болттарым болсо саларда мындай бир литолго салып чыгарабыз үчүн. Анан катырабыз. Жети головка. Так, эме болсо тягуши. Bu tягушиде эки контакт бар. Эки контакттын туугандар. Ол жеринде bir kontakına hazır. Şotkаны tapmay da. Açıp gösterip koyup. Buna bir tягушиде. Emas bul жерде biri boyu кичинекей, biri чоң болот, бирок мындай караңыздар. Мына эки болттун бирөөсүндө мындай боковойунан каткан зым болот. Ошол жагына шотка катат. Ошондо биз ушуну шотка жагына карап катырабыз. Муну кандай эмесин табабыз дегендечи. Азыр баягы айтып кеткендей эле пружинаны мунга салабыз. Анан кийин мына вытягушийге отургузабыз. Мына вытягуший кадалып турат. Пружина бул жакта. Анан саларда мынакей монда болуп салып туруп, акырын жапкандан кийин анан баягы мына контагы бар жагын мына шотка жакка карап катырабыз. Бул айланып берет да. Ошо расположениясы ошондой. Бизге мына шотка жагына караттык. Эми катырабыз. Bunu mayla salып койсоңор болот. Айлап койсоңор андан негизи ар бир нерсени заводской форматта кылган жакшы. Анан кийин баягы нерсени эптеп эле бир нерсе кылып эле анан эптеп жөнөтмөй эмес да. Техника жаны жок, айта албайт, бузулдум дей албайт. Ошондон как заводской иштеш керек. Заводдо майланган болсо майлаш керек. Майланбаган болсо майлабаш керек. Анын дозасы дагы тарткандачы. Моел жерден кармайсыңар, головадан, нерден эмес. Головадан кармайсыңар бир кол менен. Күч жеткенче эле тартып койсоңар. Эгер бояктан алса жулуп аласыңар. Бул жагы да ошондой. Отверткаларды, отверточный салдык. Сөзсүз булар тартып коюш керек, булардан эме болот да, масса. Bunu balansировка кылып тартыш керек. Бир жагын катуу, бир жагын жумшак болуп калса болбойт, экөөнүн бирдей кылып тартыш керек. Андан кийин мынакей шоткага турабыз. Шотканы коесуңар. Бул жагында эч кандай жумуш жок. Шайбасы. Bunu катырганда бар экен бир нерсе бар да.
Қатыр отабы да байқағаны. Жақын тарсаңа тасыр. Ош, қатыр отпайды. Қатыр отқанда көп новичоктор байқабай қалады. Мынау зым тұрады ғой. Ушыл зым айланады да. Бұл корпус. Бұл дағы корпус. Енді бұл егер айланып кетіп, мол жаққа тиіп қалса, замыкание болады. Ошоны қармап тұрып қатыра салады. Көбінше шуны жаңылар массаға қошып қатырып қойды. Тигізіп ше. Ошоны қармап тұрасыңар, ана мынау ақырын бұрайсыңар. Мынау бұрағанда ше. Өте қатты тартпай, себебі бұл жерде тартау деймін. Мынаны қармаған алды. Мына крышканы қармаған алды. Егер қармабай бұрасаңар, мына жерде мына пластик, мына турбодан, темірден айланып кетсе, бұл жақта адмоткадан шыққан пайка болған да, бұл жаққа масса пайка болған, бұл жаққа плюс через замокка пайка болған, ошол нерсе үзүлүп кетет, ошо менен вытягивающий релени дагы алмаштырышка туура келет. Ошого маани бергиле. Болду, бул стартер бүттү. Азыр буну текшеребиз. Салабыз. Текшергенди көрсөтөт. Текшергенде так массаны кымчыксаңар дагы биринчи жолу щетканы өзүнө берсеңер. Мындай айланыш керек. Эми болсо, вытягивающий менен кошот. Но щетканын тушунда турган болтка коюлсаңар, мына бул жакта мына экинчи жагы массада турат. Бул контакт через замок келген плюс да. Ошоңо тийгизесиңер. Мына плюсту мынага койду. Эми экинчи плюсту мына контактка тийгизиш керек. Tamamdır. Hazır. Birinci startı salganda bayağı bol yerleri zor çıkmadı. Şunu demir şotlarını yaşlar parlak koysalar bu yerlerin kontakları. Tak, birinci üst bayağı kesildi lazım. Birinci katır aldı. Birleştirip formasına getirirse tak koyalım. Bastım. Bölümden gelmek değil de şöyle şunu açıp almış degen жақшылап кайра айтады. Болтты açıp almış деш керек. Азма қолын деш қол менен қатырып алабыз. Қол менен қатырып алам. Қолды жетпей қалғанда тыршықпен
çıktı. Lusovoy. Bu da bölmeyi değiştirip tişörtkаны салганда айланып турган жагын кол менен кармалаш керек. Ошондо кайра артка бурганда головка айланбай кармалып турат да. Просто так мындай кылсаңыз эми кээде ордунда айланып туруп калат да. Неге? Мында алып тартасыңар. Ошону менен болду. Капагын жабабыз. Стекерин саябыз. Мынакей. Стартер бүттү. Тондар эми. Маани бере турган нерсе жагы мындай да. Картты алабыз. Бул жерге карасаңар. Мына жерде Ол жерде көрдүңөр, мен жерде май болуп турат. Ушул жерден воздух соруп жүргөн да. Эски резиналарын кайра саларда, бул жака карттан чачып, бисере. Мына гряздар кетиресиңер. Бул жерде дагы гряздар бар. Ушуларды дагы сальник тура турган жер, намыл сальниктин өзүнө да картуя которго шайтат. Мен ушуну чачып, бумага болобу, же болбосо эме да боло берет, тряпка. Сальник турган жерлер тазалайбыз. Биздин сальник баягындай без карт деле катырып койсо боло турган сальник да. Жок. Мындай ишеничтүү болуш үчүн герметик тап койгон жакшы да. Ишеничтүү болуш үчүн герметик тап койбуз. Машина иштегенде эмне колдонот билем, бул жерге бирок ушул эме жакшы экен да, бумага арзан. Кыргыз саласың. Tez banday deyim, tez suç dedim. Влажный жерлерде иштегенде tez suç dedim, benzin толтырып кетейин айтор. Tez suç dedim, ошону чыгыш керек. Şunun üzerinde zerikmiş. Zerikten taralar. Juda. Sanik tura turgan yerlerini tadlab qo'ydik. Sanik tura turgan лицевой жерлер. Zaslonka tozalaganda daha bir video ko'rsam, zaslonka boshqacha tozalgan. Hozir sanik javosh o'tirgan yerlar. Sanik joydan chiqqan yerlar. Alajoy qoldi. Zaslonka tozalaganda o'zining yo'llari bor. Şuna mani beriş gerek. Zaslonka şaşmaş gerek. Kollektörde moylar polnu maylar mayga girmedik çalışmaydı. Ошон үчүн полностью тазалам. Именно салик турган жерлери. Assalomu alaykum. Да, başka. Endi. Yoksa girmedik kart şu mayda getirgen en жақсы нәрсе. Ошон үчүн карт kodon şu. Mayda getirет.
Snaky var tırışlı. Deli batarım. Tırışlı şurada. gelip eşitli. Elektrik bozu turganda maşinanın rasportları көбөйөт, пропуск көбөйөt. Şurada ödün mameli. Şunda jeleç, şunu germetik koyuyoruz. Nana bulacaklar. Bu жерге sanıkta salat ayrı. Alıp koydun mu? Sanık salıp. Ama salıp unutmuyor. Katlaşana daha. Kurugatıp koyuyoruz. Germetik bulacak aşağılarız. O bitti. Değil mi? Germetik şu var. Bunda haftası bu germetik. Köp emes. Az hele. Boyudu. Juda akıllı öyle. Negize uşul kolektorda neger bozuk sorsa maşina расходты көбөйөт, чек жанат, көп нерсе болот ушунун. Ошон үчүн ушуну чечкенден кийин кайрадан жакшы герметик деп жабыш керек да. Негизи заводскойунда негизи герметик болбойт. Заводскойундачы. Бирок эми анан сальниктерин базарга барып табып антип келгенче убакыт кетет. Анан тауып калса жакшы. Жок да болсо керек дейм. Бешни герметиктерин акырында алам. Şu andan da biraz turuş gerek. Сальниктер өтө жакшы болсо состояниясы. Анда бул герметикте эс. Андай машиналар. Бул жака. Герметик. Girmedik. Kapağı katıp başlıyor. Katıp atışıyor şimdi cevap. Açık oldu. Şimdi noktadan içine gözü açıp olan girmekte bulsun. Benim bayağıdaydı. Kayra cevap. Japkanda hiç nerseni unutup kalmay жоқ. Javarda moyarda şlangalardı kayradan oruna ula. Bu şlangalardı işte gereği жоқ. Jo'yan gana adalap gelmetegi жоқ эле. Ава үчүн болот. Аламат. Oruna alap
жагын хамыттардын ордуна келтиребиз. Kol batтай kaldı. Şantları bir gez olarız. Oldu. Benim olsa. Bunaqa drosildi ileriz. Tak. Bizden drosiliz. Şunday holda kiradi. Buni bilamiz. Okey, bari tushdi orada. Endi aql Şaşaga yo'qmi? Drosildi mundaylar. Orada. Şunu aşağıya kadar şu kadar çizdi abi. Yani izleyiciler. Şaşmayız. Evet, çağırganda. Memlektlere orduna koyuyoruz. Biraz başkaçarak razmer. Diametre şu an olsa bu cakta aslında bir bol kadar şu cakta katırız. Birinci mындай баягы зымдарды кырмаган крепленияларды коебуз. Katırıp başlayız. Şu an koluna geçti böyle ama şu anları getirdik. Katlı öte katlı basmayız eğer. Bakmaya götürmeye çıktılar. Şu geçti. Tak aslında. Trubkalarda zimdarda o'rna solamiz.
Bayağı çıkargan zımları olsa. Şuraya. Şuraya bir çıktı. Biz geçelim buraya çeçken aşağıda. Samarezleri de katı bağlı kaldı. Üstten beri katta bana şöyle. Burası da şekilde sayıp, ne kadar bir tarafa oluyor sayıp. Şu kapı geldi. Kapı telefonu tutup bakalım. Şu tarafa da. Şu doğru da falan. Çıkan var. Maçtan not aldım. Not aldım için. Tamam geç oğlum. Tamam nereden not aldım? Zaten sorun da birazdan.